союз салган имараттар Канча жыл болду ушуну ремонттоп албай жүргөнгө. Менин оюмча баары эле талап кылып турат. баягы орусча айтканда проходной двор деп коет го. Кемчилик бар, болгон нерсе ал факт, ал биз ага чыча албайбыз. 80% дегенче. 80ден жол болсо көмүп ташташ керек. Ал асты аябай чоң дейт, жылуу дейт, жакшы. Ар бир өткөндө учурашып турушат экен. Ал көп жылдан бери жашайт дейт ал жерде. Улуттук университеттин мугалимдеринин айлыгы көп болсо 1000–1500 миң сомго көбөйдү. Ооба 1,5–2 миңге көбөйөттүр. Чыр-чатактуу маселе, кыскартуу маселеси. Айлануу 47 неме бар экен? Инженер, IT инженер. 30 миң, 25 миң студенти бар. Ар биринен өлдүм дегенде эле 50 миңден контракт алат. Бул жерде менеджерлер деген бар экен, толтуруп жайнаган менеджер. Анча менеджердин эмне кереги бар билбейм, анан Агай, Кыргыз улуттук университети ошо Кыргызстандагы Менмен деген университеттердин сап башында турат. Жанагы студенттеринин көптүгү менен. Бирок азыркы учурда баягы союз салган имараттар толук кандуу ремонтко муктаж болуп тургандыгын өзүңүздөр көрүп турат чыгарсыз. Жанагы сиз кече жакында эле келдиңиз бул кызматка. Анан биз кече спорт залын Каныбек Осмоналиев атындагы. Андан тышкары ушул Америкага чейин барып келген студенттердин бөлмөсү жөнүндө кыскача репортаж жарыяладык. Анан сиз буга чейин ошол тармактарга көрдүңүз беле? Барып абалы кандай экенин таанышып көрдүңүз беле? Таанышып көрсөңүз сөзсүз түрдө планыңыз бар чыгар. Кандай? Таанышып көрсөңүз сөзсүз түрдө планыңыз бар чыгар. Эми мындай да. План азыр биринчиден стратегиялык план түзүлгөн 5 жылга. Жана 5 жогорку окуу жай өзгөчө статус албады. Бул Акылбек Үсөнбековдун талабы менен стратегиялык план түзүлдү 5 жылга. Биздики да түзүлдү. Ар бир жыл эмне кылабыз. Анан ошонун ичинде 1 жылга, мисалы үчүн быйылкыга эмнеден баштайбыз, эмнени кылабыз, анан эмне ошондой болуп. Анан буюрса алар деле жана өзүң көргөн жерлер, мен айтып коеюн, андан жаман жерлер бар. Андан жаман жерлер бар. Анан кийин кеп баарын көрсөтүш эмес, кеп ошо бир эле нерсени көрсөткөн бизге жетиштүү болот да. Силер баарын кемчилик бар, болгон нерсе ал факт, ал биз ага чыча албайбыз. Болгону ал жердин баарына мен Каныбек Осмоналиевич өзү жетелеп барып ушу канча жыл болду ушуну ремонттоп албай жүргөм келип карап ремонт кылып бер деп. Тиги жаштар комитет чакыргандан аларга да баргам. Алардыкын да көрүп. Анан чынын айтайын, Инакуска кирсек, ажерге ошо күнү бек болчу. Анан кийин тиги жак боюнча, бул жер боюнча да неме түзүлгөн, смета түзүлдү. Бул азыр Каныбек Осмоналиевден ала турган болсок, 3 миллион 100 канча миң сомго түзүлдү. Ошол жана штангаларынан бери, тиги анан ремонт бүт баарын. Анан буюрса эми тендерге берилет, смета түзүлдү, беките тигилер да берилет. Анан бизде ошо тартип ушундай да, биринчи смета түзүлөт, анан тендерге беребиз, тендер өтөт, бир фирма утат, анан келип жасайт. Каныбек Осмоналиевдики бир дагы бир нюансы бар, быйыл ал кишинин юбилейи. Буюрса тети Семен Давыдович Читкин да келет деп атат Израилденчи, баягы тренери. Анан азыр ошол подвалдын баарын толук жасап, анан буюрса бир айдан кийин бир келип кетсеңер болот. Могу прилегающий территориянын баарын жашылдандырып, бактарды отургузуп, гүлдөрдү отургузуп, эми келген киши мындай чет өлкөдөн да келет а кишиге, анан уят болбойлу деп мындай ойлор, пландар. Анан эң негизгиси каражат бар. Азыр каражат топтоп, жана айтып атпаймынбы, пландаштырып кетип баратабыз деп. Эң эле биринчи бизде эмне болду? Келгенде эле 8-чи жатакананы билесиң. Ошонун 4-5 этажы 3 жылдан бери талкаланган бойдон жатыптыр. Ошонун 4-5 этажын түндөп, күндөп окуу процесси керек да, балдарга деген сабак керек. Аны бүтүрдүк, анан бул административный корпусту билесиң. Анын 5-чи этажы 2 жылдан бери жатыптыр. Крышасын разобрать этип таштаптыр дагы. Анан баягы пандемия болду, же эмне бир келишпей калды, кетип калып, ал 5-чи этаж ачык жатса, анан кар жаайт, жаан жаайт. То есть крыша, 5-чи этаждын баары өлүп тур, анын баарын жасап, буюрса, эгер убактыңар болсо барып көрсөңөр болот, койгон компьютерный борбор кылдык. Баягы 200 компьютер алдык, ошонун баарын коюштуп этип койдук. Эмки план Морекил жатакананы
ушу до конца ремонтун бүтүрүп коелу деп атабыз. Бул Турузбекова дагы. 5-нчи жатаканан. Азыр мына барсаңар болот. Азыр аякта күпүлдөп жумуш жүрүп атат. 4-5 этажында. Экинчи, 3-чү этаждын мурунку жетекчилик уже жасап коюптур. 4-5 этажын жасап бүтүрүп, андан тиги баягы эконофактын корпусунда 7-чи жатакана бар. Ошол жака аябай оорубал, ошол жака өтсөк деп атабыз. Студенттердин жүрөгү ооруса болгон 7-чи жатакана. Ошол мен дагы ошо барган сайын чын эле бирөөлөр келип тартып эртең чыгарып ийбегеле деп. Анан эме айла жок баягы. Каражатка карайт экенбиз. Анан ар бири кесеги менен кетип баратат. Анан бул университетте мындай экен да, Темирлан. Турайтмы? Турат. Университетте баягы аябай тиги баягы премьер-министр кабыл алганда дагы ал киши дагы тигиндей мындай сураганда алар экономисттер, саясатчылар, бизнесмендер башкача талап кылат, башканы. А биздики деген эң биринчи кезекте менин разумениемде окуу процесси да. Окуу процесси өтө татаал, майда, анан көп. Элдердин айлыгын көбөйтүш, ал. Андан кийин эле морекил компьютер алыш. Компьютер аябай кыйынып алды экен бул жердечи. Компьютер баягы 200 алдык, эми 200га кайра тендерге берип атабыз. Анан окуу процессин ушинтип алсак, мен ойлойм, андан кийин жатакана, андан кийин спорт, тиги булар спорт жер, эми биздики чын айтканда лабораторный корпуста дагы спорт зал оорубалда. Анан буюрса мен ойлоп атам, ушул жылы ушу майда чүйдө ремонттордун баарын бүтүрөбүз. Анан эмдиги жылы ушу окуу же болбосо спортивно-оздоровительный деп атабыз, корпус салганга киришсекпи деп атабыз да. Жаңы салганга. Жаңы. Анан ушундай экен, келгенден кийин тияна тартсаң бия калат экен, бияна тартсаң тия калат экен. Ошол эле убакта бирок жанагы өзүң көрсөткөндөй майда чүйдө мисалы үчүн жана люк ачык калган люк, жерде жаткан мусор, эман, конечно, тиешелүү кызматкерлер жазасын алат. Ал ачык калган люк боюнча ушу комментарийге дагы биздин көрүүчүлөр жазып жатат. Ал жактагы ким жашарда чейин таанышат экен. Ар бир өткөндө учурашып турушат экен. Ал көп жылдан бери эле жашайт дейт ал жерде. Анан анда мындай экен, люкту бизкилер айтат. Сварка менен варить этип да көрдүк дейт. Анан мына азыр эгер өтүп баратып карасаңар, үстүнө килеген бетондорду басып таштадык. Немелерди. Эми ал ошондой экен. Же болбосо көмүп ташташ керек. Ал асты аябай чоң дейт, мындай жылуу дейт, жакшы. Агай, ушул баягы бардык эле университеттердеги тосмолордун баардыгын албадыбы? Ал тургай Ак үйдөн бери алдык да. Анан бирок мындай караганда баягы орусча айтканда проходной двор деп коет го. Ошол сыяктуу болуп бараткандай. Себеп дегенде мурда бул жердерден автобуна өтчү эмес эле. Автобуналар кыйга каршы терсине айланып жүргөндүгү бар экен да, бирок ошол жагы кандай болду? Азыр эми мындай кылалы деп атабыз. Тияна шлагбаум койгонбуз тияначы. А кулп салсак эле кулптун ыргыта чаап эле өтүшөт. Шлагбаум турат азыр баратканда деле карасаңар. Анан эми биз жанагы бетонный блокторду коюп койсокпу деп атабыз. Тияна да, бияна дагы. Анан коелу десек, бизге мусор ташыган машина кириш керек. Анан ушундай бир какой-то бир мындай заколдованный круг болуп атат. Бирок бул маселени чечиш керек. Ортосунан бир касып салалы деп ойлоп атабыз. Тротуардычы. Бул машина өтпөйт. Себеби мындай болуп атат, күлкүң келет. Бул жерде пробка болуп калат го. Ошол уч жак менен өтүшөт. Ошону мен да байкадым да. Анан агай, сиз жаңы келдиңиз да, мисалычы. Анан Улуттук университетинде көп корпустар бар, чоң имараттар бар. Канчасы, ушу канча пайызы оңдоп түзөө сурап калыптыр? Азыр мен 80% дегенче 80ден деле көп го. Мисалы үчүн мына могу жерде 3-чү корпус бар, өзүң билесиң да. А жерде жана Кыргыз-Кытай факультети, Конфуций институту, анан Жибек жол институту турат. Ал кытайлар өзүлөрү ремонт жасап алды, а жер нормальный. Бул жерде Япон борбор бар, билесиң. Алар жасап алды нормальный. Анан ар жака медицина факультетин тиги индустар менен пакистандыктар жасады. Алар жасап алды. Анан вот түздөн түз университетке караган жерлер менин оюмча баары эле талап кылып турат. Көп жумуш бар экен да. Мисалы үчүн өзүң окуган журналистика факультетине даярдап атабыз. Буюрса эң эле биринчи бул немеден ошону бир айдан кийин бир келип карап кетсең болот. Ошол залды жасайлы деп атабыз. Себеби дегенде Акылбек Үсөнбековичтин айтканы боюнча баары бир күнү барам деди. Ар жана 5 университеткечи. Анан бизге де келип калса, жана медиа центрди көрсөтөбүз. Анан алып баратсак, эшиктери шалдырап турса,
лампочкалар күңүрт үңкүрдөй болуп, ошонун баарын азыр Акылбек Үсөнбекович келем деген үчүн жасап жатасыз. жок. Жана медиа борбор ачылып калса эме уят ошол жерге ат баштык кишилер келет, интервью алат. Анан баягы эң биринчи ошондойдон баштасак, анан акырындан анан жылып. Агай, бул азыркы баягы технология өнүгүп, социалдык тармактар биринчи орунга чыгып, маалыматты алуудагы, маалыматты берүүдагы ошол социалдык тармактар аркылуу болуп калбадыбы? Анан дагы ошо окуучулар, абитуриенттер, деги студенттердин баардыгы чет мамлекеттен болсо болобу? Ушул социалдык тармактар аркылуу, сайт аркылуу бул жактагы болуп жаткан маалыматтар менен маалымдар болуп, кабардар болуп, андан тышкары окууга кайсы өзгөчөлүктөр бар, кайсы тараптарга тапшырса болот, кайсы тараптарга тапшырса болбойт, канча квота бар, ушул сыяктуу бир суроолорду издегизи келет экен да. Бирок мага айрым студенттер, айрым абитуриенттер айтты, бул жактын сайты жөнгө салынган эмес дейт. Анча деле көп каражат кетпейт дейт. 100дөн ашык ошо штатыңыздарда IT кызматкерлери бар дешет, калпычымбы билбейм, ошо 100дөн ашык дейт. Анан эми специалисттер бар дейт, баардыгы өздөрүнүн жумуштарын жакшы билет дейт. Болгону аларга баягы техникалык жактан колдоо керек, бир жөнгө салуу зарыл экен деп айтып жатышат да, анонимдүү булактардан мага. Туура, ал муну моюнга алабыз. Анан мына буюрса, биздин балдар иштеп атат. Бүт вуздардын сайттарын обзор кылдык, кайсынысы кемчилиги, кайсынысы артыкчылыгы бар депчи. Анан азыр биз уже тендерге берели деп атабыз. И техниканы да алып берели деп атабыз. Себеби дегенде мына могу жерде жазгандай, биздин университеттин сайты кармап турган техникалар айтты, бул допотопный көтөрө албайт депчи. Мына могу жерде замечание жазып атат, мына биздин университеттики. Мына кемчиликтин баарын жазып атат. Буюрса жакында муну неметебиз, анан колдон келишинче англис тилин көбөйтөлү деп атабыз. Себеби биз улуттук университет болгондон кийин жана 5 өзгөчө статуста университетке киргенден кийин биздин университетте чет өлкөлүктөр дагы көбүрөөк окуш керек. Аларга деген ушул сайт аркылуу биздин чыга алабыз да, мисалы үчүн. Алар ошо сайт аркылуу бизди табат. Мен дагы байкадым да, мисалы Кытай, Япон, андан тышкары дагы көп тилдүүлөр студенттер окуйт, бирок англис тилинде бир дагы маалыматтар чыкпайт экен. Буюрса эми ошондой болот. Дагы бир жолу айтып коюшум керек, көчө жакында биз абдан чоң чечим кабыл алдык. Университетти реформалоо боюнча 57 кишиден турган комиссия түзгөнбүз. Ал комиссия 1 ай иштеди. Бүт ким каалайм дегенин баарын киргиздик. Анан өткөндө окумуштуулар кеңешинин комиссиянын чечимин бекиттик. Буквально көчө камкорчулар кеңеши ага одобрение берди. Эми жаңы кызматтар ачылат, ошонун бири медиа центр ачылат өзүбүздүк бул жерде. Анан сайт чоңоет. Штатта чоңоет, котормочу да болот, редактор да болот. Чын айтканда бизде эки эле бала баягы иштеп атыптыр менен келсем. Ошолор эле иштеп атат да, эки жигит эле иштеп атат. Ал деген солидный контора болуш керек да. Көчө мен Ширинайлинага тапшырма койдум. Бизге бир ошонун шеф-редактор дасыккан профессионал журналист керек. Анын Буюрса бул дагы жакын арада чечилип калат экен, кийинки окуу жылына. Жок, быйыл чечилет. Быйыл вот буквально на днях чечилиш керек. Техника гана кармалышы мүмкүн, потому что тендер-мендер депчи. А так 2-3 айдын аралыгында биз дагы бул жаңылыкты жазат экенбиз да. Буюрса. Жакшы. Ай, бул 7-чи жатакана жөнүндө жана алар сөз болуп кетти. 7-чи жатакана оңдоого берилген дейт, бирок чала кайың бүтүп калган дейт. Ушул жөнүндө кызыгып көрдүңүзбү? Жок, мен кызыкмактуу бардым, кыдырып карадым. Жаңы келгенде бүт кыдырып чыктым да. Анан андайында бир арыз түшүп дагы барып келдим. Жазады деген ак болгон дейт. Жок, аякта ремонт жок. Кагаз түшүндө чын айтканда мен кызыккан. Мен биринчи жолу угуп атам азыр өзүңдөнчү. Анан кызыккан жокмун андай эме. Эми бул 9-чу жатакана бар эмеспи? 9-чу жатакананын дагы баягы daarатканалары, мурда кафелдер сыйрылып алынган экен, бирок кайра бир сыйра шоу алыптыр да. Бирок кайра кафелденген, татынакай орду менен, тартиби менен жазалды деген дагы ишарат болгон дейт. Бирок чын-чынында шоак бойдон калды дейт. Жок, мындай да, аны эми кайсы этаж жөнүндө айтылып атканын мен азыр билбейм. Бирок биринчи, экинчи этаж абдан жакшы ремонт болуптур. Анан ошондо биринчи, экинчи этажда даже биздин бухгалтерия ошол жакта, плановый финансовый отдел ошол жакта, снабжение ошол жакта, ошол биздин кызматтар ошол жакта. Анан экинчи этаждын жарымын көчө жакында буквально көчө бүттүк. Ал жерде 50 Кытайды жайгаштырдык. 50 Кытай. Магистранттар баягы
взрослый серьезный кишилер да. Бүт жакшы ремонт экен, ошол жерге бүт баарына тең мебель жап, жаңы мебель алып бердик, журкан төшөгүн алып бердик. Азыр ошол жерде кытайлар жашап атат. А жогорку этаждар эми ремонт кылыш керек. Анан азыр ушундай ой келип атат. Бүгүн да азыр жана силердин алдыңарда келбеди кытайлар. Булар дагы алып келебиз деп атат. Буюрса ошо чет өлкөлүк студенттер, магистранттар, PhD докторанттар үчүн жатакана кылат окшойбуз да. Баягы аябай жакшы ремонт кылып туруп, анан алар жатакана акысын да көп төлөйт да. Ошол акчасы эле өзүнө жетип мындай актап кетет. Мисалы Ошму алсак, ар жагы Өзбекстан, бери жагы ары барган эле индустардан бери студенттерди кабыл алып жатат да. Бирок ошонун эсебинен алардын эсеби шаардык кеңештикинен дагы шаардыкынан дагы көп акчасы чоң. Анан мисалы бизде деле бир чоң ушул медициналык колледж, институттар бар. Бизде дагы алды 5000ге чейин студенттери бар. Бирок ошонун бардыгы улуттук университетте, бардыгы дебесек да бир 30% улуттук университетте окуса, каржынын жартылайынан да көбүн жапып алат беле? Албетте, бул деген азыр мындай да, ал даже салыштыруунун немеси мына медицинский бар жерлер, медакадемия, Славян университети, Ош университети мамлекеттик, Жалал Абад университети азыр бул каражат жагынан абдан эле жакшы болуп калды бутуна турупчу. Анан биздин университетте болсо бул аябай жакшы болмок. Эми бизде жаңы эле ачылыптыр азыр. Оюңуз барбы деген эле? Иә. Кенийткенге оюңуз бар? Ой бар, мына көчө премьер-министрдин немеси тапшырмасы менен ошол жакта отуруп келдик. Биздин университетке кабыл алуу маселеси чечилди буюрса. Чечилди. 3 жылдан бери ачылыптыр, бирок маселе кой быйыл жанагы бир чырлар болбоду. Силер четин уктуңар болуш керек. Баягы мурунку министрге да байланышкан кандайдыр бир. Анан бул бизге кабыл алууну тыюу салып ушинтип келаткан. Көчө ошол чечилип, буюрса наборду көбөйтсөк, азыр болгону 101 эле студентибиз бар. Чет өлкөлүктөр. Анан алар университетке көп бир мындай жардам берет болот деп акчалай жагынан. Анан экинчи багыт биз эми медицинаны эле карап отурбай, морекил Кытай менен акырындан жакшы иштей баштадык. Быйыл мына 50 магистрант алдык деп атпайсызбы? Азыр булар келиптир, дагы алып келебиз деп. Анан ушу Кытай тараптан дагы жакшы напылык болчудай, алар да жакшы университетке бир киреше алып келе турган. Алып келе турган жайы бар. Болгону биз баягы Кыргызстанды, Кыргыз улуттук университетин уят кылбай жакшы билим беришибиз керек да аларга, сапаттуу билим. Ошо көпчүлүк мисалы социалдык тармактарга эле ошо улуттук университет жөнүндө видео же бир материал чыкса эле 30 000, 25 000 студенти бар. Ар биринен өлдүм дегенде эле 50 000ден контракт алат, 30 000ден контракт алат. Алардын акчасы каяка кетти деген суроону кое беришет да. Ошол эле суроону коюп көрөйбүзгө. Мындай да бизде азыр мына юридическая академияга кошулгандан кийин азыр 26 000 бар да, окуучу студент бар. Анан алардын акчасы мындай жылыга университетте сентябрда, может окуп жүргөндө өзүң деле сездиң, контракт окуп калсаң. Киреше жана чыгаша сметасы түзүлөт. Мисалы үчүн быйыл университет мынча киреше кылабыз деп. Мисалы үчүн студенттерде мынча түшөт, анан жана инвестиция мынча түшөт, анан тиги, а вот чыгаша жазылат, буга бул дейт. Анан чынын айтканда ошол бизди счетный палата жылга текшерет, андан сырткары башкалардын баары текшерет по всем статьям. Вот статья расходов, вот зарплата, тиякты, командировка, капремонт, ремонт, приобретение оборудования. По всем статьям эле жакшы кетет. Анан бул университеттеги мен мындай 6 айдан бери көп убактым ушу анализге кетти да. Эмне үчүн депчи. Эмне үчүн ушунча студент бар? Ушундай улуттук университет анан кийин деп анан ичине мындай чачкын экен да окат. Чачкын. Анан менин оюмча бул жерде Кудай буйруп иштеп калсам, ошону этик аякты жиш. Бир мисал келтиресизби? Мисалы үчүн жана айтпадым, 100ге жакын тиги айтишник бар экен деп. Анан 47 неме бар экен? Инженер, айтишник. Мен тиги политехтен сурадым, КГСТОдан сурадым, Ош университетинен сурадым. Мен иштеп келген университетте 2 инженер бар болчу. Анан ошо анан көпсү рийин каспайт, касса терин каспайт болуп атабы? Анан мындай да, ал мен өзүмдүн анын жетекчисине дагы чакырып туруп айттым, давайте ошол эле акчаңарды калтырайын, но бирок кыскаргыла деп. Сапат болсун, кыскаргыла ошол айлыңарды алга. Тиги балдарды деле биз талаага кетирбейбиз, мугалим кылып жумушка чегерип коелу деп.
Ол жерде менеджерлер деген бар екен, толтырып жайнаған менеджерлер. Эми анча менеджердин не кереги бар билбейм. Анан буюрса эмки мен алдымда турган бир оор кыйын жанагы чыр-чатактуу маселе это кыскартуу маселеси. Университет бери эле болгондо бир 30% кыскартыш керек. Сизге каршы чыккандар, сиздин артыңыздан жаман айткандар көп чыгат экен да. Эми айла жок да. Себеби дегенде мен бул жерге келгенде айрым кишилер айтты, эми жөн эле отура эле. Мен айттым, президент өзү койду мен указ менен. Жөн эле отур деп койгон жок, мен ага деген результат көрсөтүшүм керек. Жөн эле отурган келген жокмун деп. Анан айла жок, мен баягы между молотом и наковальней. Жөн эле отуруп алсаң, тияк сурайт. Кыймылдасаң, элдер нааразы болот. Чын эле сокращение деген кыйын нерсе да. Анан жана чарбадагы буякта жана неме экен да, айтып атпаймынбы, канча корпус бар. Анын баарына ээ болуш, ошонун баарын убагында ремонттоп кармап туруш бул да көп акчаны талап кылат да. Анан эле баягы студенттер нааразычылыгын алып келе берет экен да. Анан жанагы туалеттер учурунда ремонт болбой калып, тигилер бүтпөй, булар бүтпөй калып, аны дагы бөлө мындай менин оюмча бир компактный бир жакшы немеге алып келиш керек да. Сизде 2 жардамчы бар дейт. Бир эле жардамчым бар. Бир эле. 2 деген ачык сөз экен. Жок, мына ал приказда деле турат. Кана Жалиловичтик, мурунку ректор катары, бияктын ишин билген киши катары 5 жылдан бери мен может билбей көрбөй калган жерлерде ошол киши иштеп жүргөн билет. Анан кеп кеңеш менен болсун деп ошол кишини эле алып калдык. Мурда 2 экен. Чын айтайын. Анан бирөөнү кыскарттык дагы. Тескерче сиз кыскартыпсыз да? Мен кыскарттым. 2 болчу, анан бирөөнү кыскартып, бирөөнү эле калтырдым. Агай, бул улуттук башка баягы мамлекеттик кызматкерлердин, өзгөчө мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү деп, баягы терминалдан айлыгын алып аткандыгын көз жаш кылып келгенче видео чыгып, абдан сүйүндүк элек да бир учурдачы. Анан улуттук университеттин мугалимдердин айлыгы көп болсо 1000–1,5 миң сомго көбөйдү дейт. 1,5–2 миңге көбөйүптүр. Неге? Жок, мындай да болгон акчасы ошол болсо ошончо көбөйт да. Себеп дегенде чачкын болуп кеткен үчүнбү? Чачкында анан да билесиңер, мондай да бир нерсе бар. Рентабельность деген. Мен тигил университетке келгенде алды ушундай болчу. Анан мен аякта студенттердин санын кыскартып, окуу акысын көтөрүп, мугалимдердин санын кыскартып, анан ошону менен азыр эми кичине аякта жакшы болуп калбады. Анан бул кичине ошол маселеге да көңүл буруш керек экен да. Мисалы үчүн мугалимдердин да саны көп. Мугалимдердин да саны. Баягы орустун сөзү бар да, всем сестрам по сиргам. Кичине азайыш керек, анан элге деле айтып атам, айлыңарды көбөйтүңөр келе, төшөккө жараша бутту сунуш керек деп. Ашкана маселеси бар экен агай. Бул жактачы. Анан биз деле студент кезде буга чейинкилердин деле ошо мени калпайттырбайт болуш керек. Ушу ашкана маселеси мындай да. Жаңы эле бирөө келип ачылып эле иштеп баштаганда ал жабылып калды. Кайра башка көрү келип эле анын интерьерин которуп, ушинтип эле айланып эле турат да. Бул эмне кызыкчылык? Бул жерде мындай туруктуу университет өзү деле иштетсе, ашканадан да бир акча түшөт да. Бул жерде мындай да, бул жерде ашканалардын баардык эле университетте мен билгенден бул Кыргыз экономик университетинин жакшы столовой бар, өзүлөрүнүн жакшы иштетип атат. Анан политехте баягы аякта жана технология топ деген кесип бар да. Аларды бар. Калган бул жерде бүт арендада. Анан арендаторлор деген келет, анан бир өзүнүн турмуш шартына байланыштуу болсо план өзгөрүлөт, кетип калат. Же болсо бирөөлөр келет, банкрот болот, кетип калат. Анан булар тез-тез алмашып турган ошондон. Анан эми жанагы университет өзү, могу подвалдагы университеттен тамак ичип чоңойгонбуз биз деле, мен ушул жерде өткөм да. Анан университет өзү алып иштеткен, бул дагы бир мындай бир чын айтканда баш оор да. Анын үчүн тиги бир киши жөн эле башына сай отуруш керек. Себебинде мындай болот да, обсчет, обвес деген болот. Бир күнү тусуна ачуу кылып коет, бир күнү күйгү сүйөт. Анан мисалы үчүн мен ректор катары билим берүүгө, илимге, тарбия ишине, чарба ишине баарына каныгып көзүм жетип элем. Ушундан корком да, столовой ачкандан. А бирок могу подвалдагы аренда неме срогу бүтсө, ошону университет кылып ачса болот. Сен туура айтасың. Алар көргөн пайданы университет деле көрсө болот да. Алар пайда көргөн үчүн иштетип атат, туурабы? Анан буюрса бул аренда срогу бүтсө, мен ушундай маселе коюп атам. Ушу жок дегенде ушу главный корпустагы столовойду университетке кылалы деп. Түшүнүктүү. Жалпы жонунан агай рахмат. Жалпы ачык суроолордун баардыгына ачык жооп бердиңиз. Бул менин суроом эмес, бул студенттердин суроосу. Эртең ушул жака тапшыра турган окуучулардын суроосу дегендей.
Анан буюрса жакшы жаңылыктарда чыгарганга күн насип болсун. Рахмат. Эми ал